Санариптештирүүгө биз абдан катуу көңүл бурабыз, буну ишке ашырабыз. Президент 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялап 11 январда кол койду. Мамлекет башчы белгилегенде өлкөнүн бардык аймагында жаңы технологиялар колдонулуп, мамлекетти өнүктүрүүгө жана коомду санариптештирүүнүн жаңы багыттарын калк арасында жайылтуу менен натыйжалуу иш жүргүзүү керек. Өлкөнү санариптештирүү деген маселе бул өтө багы билбейм, башка мен жүрөгүмөн орун ала турган маселе, чечиле турган болуп атат да. Мына бүт барлыгы компьютерлешет. Бул компьютерлик башкаруу деген түшүндүрөт да. Өлкө жетекчибизди ушул коррупция менен күрөшүүгө түпкүрүнөн жардам бере турган ушу негизги маселе ушул. Өлкөнү санариптештирүү менен бирге аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялангандыгы да бекеринен эмес. Региондорду өнүктүрүүнүн башаты 2018 жыл болуп калды. Эми ал 5 жыл бою уланат. Өткөн жылы өзгөчө көңүл региондордо бизнести өнүктүрүү жана жагымдуу шарттарды түзүү маселесине бурулду. Айыл чарба жана кайра иштетүү өндүрүшүнө нарк салыгы 80%га кыскартылды. Ага улай 200 ашык айыл чарбасын иштетүү, текстиль, тигүү, курулуш тармагындагы жаңы ишканалар иштей баштады. Мында калкты таза суу менен камсыздоо иши аткарылып, 5 жыл аралыгында толук кандуу таза суу менен камсыз кылуу долбоору ишке ашты. Президенттер ар жылды ар аталышты атай берген менен жыйынтык чыкпайт да. Мисалы, Жээнбеков өзүнүн президенттик мөөнөтүндө ошо аймактарды өнүктүрүү жылы десип, аягына чейин чыгып, мисалы санариптештирүү да башка кылып уланта берсе, ошондо жанагы президенттик мөөнөтүнө бир жыйынтык болот. Кыргызстан агрардык мамлекет болгондон кийин аймактарсыз Кыргызстан көтөрүлбөйт. Себеби мамлекеттин бюджетин дагы ошол аймактар толтурат. Быйыл жарыяланган санарип маселеси эң ириде карапайым калктын жашоо шартын жеңилдетүүгө багытталган. Санариптик трансформациялоо эң ириде мамлекеттик кызматтарды толугу менен электрондоштурууну камтыйт. Маселен 200-гө жакын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр толугу менен ишке кире турган болсо, жарандар бир маалымат кат алуу үчүн 5-6 мамлекеттик мекеменин эшигин кагып убара болбойт. Бул жумуштардын баарын тиешелүү органдар өзү жасайт. Ал эми мамлекеттик кызматкерлер менен жарандардын ортосундагы байланышты кыскартуу, коррупция менен күрөштө жакшы ыкма болуп берет. Паспорт алыш үчүн бир канча күн жүрүүгө туура келет. Ортодон ушу акча жегендер дагы пайда болгондо, мына шулардын баардыгын бүгүнкү күнү жок кылыш үчүн биз санариптик жанагы түйүм менен электрондук мамлекеттик башкарууга өткөнүбүз мен оңбу деп ойлоймун. Электрондук башкарууга өткөндө паспортуңузду сиз үйдөн туруп дагы заказ берсеңиз паспортуңузду даяр кылып берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Коррупция менен күрөштүн эң натыйжалуу ыкмаларынын бири бул өлкөнү санариптештирүү. Санарип технологиялары жашоонун бардык тармагына ыңгайлуу шарт түзөт. Өлкөнүн алыскы айыл аймактарына чейин интернет чубалгылары тартылып, банк системалары жолго коюлат. Мында билим берүү, медицина, бизнес, туризм, сот жана укук коргоо органдарына артыкчылыктуу тартип киргизилет. Бардык кызматтарда ачык айкындуулук жаралат. Кылмыштуулук боюнча дагы, мына соттук териштирүүлөр боюнча, тергөө амалдарынын жүргүзүлүшү боюнча дагы мындай санариптик система эгерде кирип калган болсо, ошол жинаятчыны же болбосо айыпталып аткан кишинин канчалык деңгээлде айыбы бар экендигин, анын канчалык деңгээлде ал жерде күнөөсү жок экендигин аныктай турган, мындайча айтканда ачык электрондук онлайн режимдеги процесстерде көрүнүп турат бардыгы. Өлкөнү санариптештирүү толук жолго коюлса, иш кагаздар жана маалымдоо каттары электрондук түргө өтүп, кагаз көтөрүү азаят. Мындай системаны Кыргызстан буга чейин сыноодон өткөрүп жаткан. Мисалы, Ош мамлекеттик университетинде 30 миңге чукул студент билим алат. 4 жыл мурун студенттердин өзүнө тиешелүү документтери, керектүү иш кагаздар атайын кагаз түрүндө сакталган. Учурда анын баары электрондук башкарууга өтүп, базага топтолгон. Азыркы учурда Ош мамлекеттик университетте компьютерлердин саны бир 2000ден ашуу. Анан эң негизгиси маалыматтык коммуникациялык инфраструктураны түз алдык биз. Жекеле Ош мамлекеттик университетинде эмес, Ош шаардык деңгээлде түздүк. Себеби биздин ар бир окуу корпустарыбыз ушул Ош шаарынын түрдүү райондоруна жайгашкан. Президенттин жарлыгын карапайым эл да колдоого алып, мамлекеттин жогору карай өсүшүн, элге жеңилдик түзүлүшүн кубаттоодо. Президентибиздин жүргүзүп жаткан иштери дагы кыргыз элине жакшы ийгиликтерди алып келсин. Бул аймактарды өнүктүрүү. Андан кийин 19-жыл ошол өнүктүргөндөн кийин санариптештирүү деп атат. Бул санариптештирүү деген кыргыз элинин аң сезимин ойготуу. Өлкөнүн бардык аймагында жаңы технологияларды колдонуп, региондордо жалпысынан алганда өлкөнү өнүктүрүүгө жана коомубуздун санариптештирүү иштери башталды. Анын натыйжасы кыска аралыкта эле сезиле баштайт деп серепчилер билдирет.
Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.